Мен силердин баятан берки карап аткан маселеңерди түз эфирден коомчулук угуп атат да, көрүп атат. Ошондуктан мага ошол мугалимдер коомчулук звонок кылган үчүн силердин кабинетиңерге кирип пикир билгизгенге мажбур болдум. Негизи, урматтуу депутаттар, Венера Калыбековна, доктор Гүлшаршевна, бузуп коюш өтө оңой да, талкалап коюш оңой. А кайра курап чыгыш бул азап. Болгондо да биздин мамлекеттин деңгээлинде биз ансыз деле 30 жылдан ашык убакытты кетирип койдук. Талкалап отуруп. Эми биз бутубузга туруп, мына акыркы 2-3 жылдан бери ушу президентибиз ошол коррупция менен күрөшүп, Камчыбек Кыдыршаевич биздин казынабызда каражат пайда болуп, кумтөр өзүбүзгө өтүп, Кудайга шүгүр казынабызда акча болуп, кичине өнүк өсүүгө жолуна түшкөндө системалуу түрдө багыт берип, биздин мамлекеттин жетекчилерине колуна кол, путуна пут болгондун ордуна өзүңөрдүн идеяңар жок, элге билим берүү тармагын талкалап койдуңуз да. Мен сизге буга чейин да айтып жүрөм. Мисалы үчүн, мына азыр таластын тагдырына угуп атып, бул тагдыр бардык немеде облустарда бар, бардык райондордо бар. Бизде ошол жылдап, 100 жылдап, 70 жылдап, андан бери 30 жыл өтсө, 100 жылдап калыптанган гимназия, лицейлердин бардыгыны сиз саботаж кылып, бир күндө талкалап койдуңуз деп айтам мен, коркпой элечи. Себеби лицей менен гимназиялардан гана жылына алтын сертификат, алтын тамга алып, президенттик немеге стипендияларга жетип аткандар ошол гимназия менен лицейдин жыйынтыгы, результаты. Ошол бизде жанында пайдасыз лицей гимназиялар көбөйүп кеткендигинин натыйжасында ошону силер сортировка кылып туруп, кимиси результат берип атат жылда. Кайсыл гимназия лицейдин мугалимдери өздөрүнүн билим деңгээли жетиштүү болуп турат. Же болбосо эптебили сертификат алып алып туруп, көбүрөөк айлык алып, келип сабак берип, келип кетип жүргөн лицейлерди эмес, мына ушул биздин Баткендеги Капырагайдын гимназия лицейини, Ноокаттагы билимкананы, Өзгөндөгү Таңатар атындагы гимназия лицейди, мына азыр эле сөз кылып аткан, мына ошол Чалдабар жаттак мектеп интернатыны ушундай кылып туруп 7 облустан 45 райондон бирден карап туруп, эң жакшы результат берип жүргөн гимназия лицейлерди сактап калып туруп, анан калганын жыйынтык бербегендерди жоюп, акырындап сиздин акылман мектебиңиз бутуна туруп, калыптанып, шарты түзүлгөнгө чейин кармап туруш керек болчу. Ошондо гана секин атын өзгөртүп койот элеңер. Гимназия лицейлерди акылман мектеби дейсиңерби, же улуттук гимназия дейсиңерби, улуттук лицей дейсиңерби, кайсы бир атты коюп туруп, тажрыйбасы бар мектептер менен жыйынтыкты берип аткан лицейлерди сактап калыш керек болчу. Бардыгын бир казанга салып туруп, талкалап салбастан. Азыр силер ушундай кылдыңар. Ошон үчүн ушундай суроолор пайда болуп атат. Бүгүнкү күндө мугалимдердин духу да түштү. Мугалимдерге берген мыйзамды Кудай жасаган жок. Мыйзам кабыл алдыңыз. Доктор Шарчеевна, сиз алып келген мыйзамды биз кабыл алып бердик. Ошол алып келген мыйзамды мыйзам чегинде сиз азыр аткара албай атасыз да, даяр эмес экенсиз да. Бүгүнкү күндө мектептин сапатын көрдүңүзбү? 12-жылдык мектебиңиз да жок. Анын программасы да жок, китеби да жок. Азыр эски программа менен окутуп атат, анын дагы талкалап салдыңыз, лицензиясы бүтүп калган гимназия лицейлерди. Ошон үчүн сиз айтканды жаман көрбөңүз. Биз экөөбүз бири-бирибиз менен сый урматпыз. Бул мамлекеттик кызмат да. Качан балдар талкаланып атканда биз унчукпай тура албайбыз. Ошондуктан мен сунушум Венера Калыбековна, бул ушул карап аткан маселеңерге тиешелүү маселе. Тез аранын ичинде сиз анализ жасап чыгып туруп, быйылкы окуу жылында алтын сертификат менен алтын тамга алган окуучулар чыкпайт. Себеби ошолор гимназия лицейден чыгып аткан. Азыр кароосуз калды балдар, даярдалбай атат. Ата-эне байкуш акча төлөп, ортого каражат төлөп окутуп атат. Анда биз аттестатта, мектепте окуткан программабыз ортого жарабаса, анда эмне үчүн каражат кетирип атабыз биз мамлекет? Эмне үчүн айлык төлөп атабыз мугалимдерге? Же туура эмеспи? Ачуу болсо да моюнга алыңыз, бул чындык, реалдуу жашоонун чындыгы. Ошондуктан сиз азыркы күндөгү айтылган сөзүңүз, менин сунушумду бүгүнкү күндөгү ушундай натыйжа берип аткан гимназия лицейлерди тизмелеп чыгыңыз дагы, азыр кайткан сунуш кылып атканыңарды кайрадан бир күн жалпы 7 облус боюнча бир эле тема кылып туруп карап,
Анан конкреттүү түрдө сунуш кылып, жогорку кеңешке сунушту айтышыңыздар керек. Ал мыйзам боюнча болсо, сиз даярдап келиңиз. Мыйзамды сиз адам даярдап атат. Мыйзам элге кызмат кылыш керек да. Мыйзам ошон үчүн өзгөртүү толуктоолор менен жашоого карата шайкеш келип барыш керек. Ошон сиз бул жакты сиз карабай атасыз да. Туура айтасыз. Надежда Зимовна, мыйзамга өзгөртүүнү биз киргизсек болот, туурабы? Даярдап келсин. Чындап эле мына анализ Биз карап кылып натыйжасы бербегенден кийин биз ошол өзгөртүүнү киргизсек болот, Надежда Зимовна. Азыр башчыңызды таппай калдыңыз да. Бир эле сөздү кайталап эле айта бересиз. Бир эле сөздү. Өзүңүз сунушуңузду берсеңиз. Мен сунушту конкретный айтып атам. Эми ноокат боюнча дагы айтам деп атасыз. Венера Калыбековна. Эми ар бир нерсенин өзүнүн этикеси бар. Мен менен жарышып сүйлөп атасыз. Мен эми конок катары келип сунушумду айтып калайын деп келдим, элдин ой пикирин айтыпчы. Конкреттүү түрдө мен айттым. Азыр менин сөзүмдү түшүнбөй эле жарышып сүйлөп атасыз да. Мен айтып бүттүм сөздү, отургандар угуп атпайбы сөздүчү. Венера Калыбековна, дош коюп берип койсоңуз. Ошон үчүн мен сунуш берем. Улуттук гимназия дейсиңерби, башкача ат коесуңарбы же өзү менен утурумду кармап турасызбы? Азыркы мен конкреттүү айткан сунушту эске алыңыздар, тактап чыгыңыз. Жыйынтык берип келаткан гимназия лицейлердин тизмесин түзүп чыгыңыз деген сунушту айтам мен. Бардыгын бир казанга салып кайнатпагыла. Анан ушул жыйынтыктардын баарын даярдагандан кийин сиздер өзүңүздөр чогуу менен бир тема кылып туруп, бир күндүк маселеңерди 4 саат карайсыңарбы, 5 саат карайсыңарбы, өзүнчө республика боюнча карап чыксаңар болот. Анан мен акыркы бир экинчи бир сунушумду айтып алайын. Эме Докторгул Шаршеевна. 6 ай убакыт өттү. Биздин жанагы оптимизация деп туруп, биздин Ноокат районунда мектептерди негизсиз автобустар менен ташылсын деп туруп, ошо зарылчылыктан улам түзүлгөн мектептер. Ноокат району Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Актерек деген Ош Ноокаттын жолунда мектеп бар. Ал мектепте Мерсиконун аркылуу дагы былтыры биз тамак ашынан бери камсыз кылып бергенбиз. Ата-энелер да жардам берген. Анан ал жерде окуучу 21 километр алыстыкта. Сиз азыр 21 километр алыстыкка Бобулук мектебине ташысын деген буйрукту чыгарып атасыңар. Ошол эле мезгилде жакын турган Алмалык мектеби бар бер жакта. Ал чоң трассада окуучуну эрте менен ташып барып, кетке кайрат 21 километрди ташып келиш деген бул азап. Болгондо дагы стратегиялык жолдо жүрөт. А балдардын коопсуздугун ким карайт? Күнүгө ошо бензин солярка коюп ташыгандан көрөктүү балдарга шартын түзүп берип ошол жерде караган жакшы эмеспи? Мектеп иштеп атат. Ошол андан көрөктүү мен өткөндө сиздерге сунуш бергенмин. Камбаралы Бобулук мектебине ташыбайлы, Актеректин мектеби Алмалык мектебинин филиалы катары эсептелелүү ордунда окула берсин. Анан ушунчалык автобусту пайдаланышыңар керек деп эле зордуктай турган болсоңор, анда 5-6 класстан баштап 10 класска чейинки окуучуларды ошол Алмалык мектебине ташып барсын деп. Экинчи Карагой мектеби. Карагой мектеби неменин 10 километр аралыкка ташып барсын деп атасыңар. 10 километрге ташыгандан көрөктүү ордунда иштей берсин, филиал катары оформить этип койгула. Окуучу мугалимдер келип ошол чоң мектептен өзү келип катышып педсоветине ала турган тапшырмасын алып алып туруп окуучуларды иштете берет. Ушундай бир ойлонулбаган шарттарды жасап, тескерисинче реформаңар элди кыйнап атат да. Наразычылык пайда болот. Ушул маселени эске алып коюңуз. Рахмат. Сөз бердик. Эми бизи да түшүнүңүз. Венера Калыбековна, рахмат. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз.